Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин. Менин укугум бар кыймылдарынын мүчөлөрү жана колдоочулары Донбасска жардам акциясын демилгелеп, 17 майда 10 тоннадан ашуун азык-түлүк жана биринчи керектелүүчү каражаттарды жиберишти. Акциянын максаты тууралуу "Менин укугум бар, мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин" кыймылынын активисттери адаттагыдай ар бир өлкөдө, ар бир жарандын үйүндө тынчтык болсун деген ураан менен жардам беришкенин белгилешти. Москва шаарында убактылуу жашап иштеп жаткан мигранттар Кыргыз элиндеги улуу баалуулуктун бири болгон Ашар жолу менен гуманитардык жардам жөнөтүп жатабыз. Бул жардам көлдүн үстүндөгү бир тамчы. Бирок ошону менен биз Донбасс элине кайда кетпес экенибизди колдоп кубаттарыбызды көрсөткүбүз келди. Ошондой эле ушул Ашар методуна кайдыгер карабай жардам колун созгон ар бир кыргыз жаранына ийилип таазим айтам. Бар болгула, бай болгула, рахмат балдар. Эске сала кетсек, Бүтүн Кыргызстан партиясынын жана "Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин, менин укугум бар" кыймылдары ар дайым мекендештердин башына кыйын кырдаал түшкөндө четте калбай жардам колун сунушат. 2016 жылы Москвадагы каргашалуу өрт чыкканда акчалай каражат жагынан көмөк көрсөтүшкөн. 2017 жылы чет өлкөдө жүргөн миллиондогон мекендештер шайлоо укугунан ажыратылып калганда 200 миңден ашуун кол топтошуп шайлоо укугуна жеңилдетүү алышкан. 2018 жылы Баткендеги Шамбесай алтын кенин ачылуусуна нааразы болуп чыккан мекендештерге жардам колун сунуп, каражат жагынан көмөк көрсөтүшкөн. 2020 жылкы пандемия учурунда моралдык жана материалдык колдоого муктаж болгон мекендештерге азык-түлүк, дары-дармектерди көмөк көрсөтүшкөн. Ошондой эле өз өлкөсүнө кете албай калган мекендештерди Оренбург, Соль Илецкте талаада калган жерине да биринчи көмөкчү колун сунушуп, тамак, аш, азык-түлүк, гигиеналык каражаттарын жеткиришкен. Эске сала кетсек, партиянын лидери Адахан Кимсанбаевич Орусия-Казакстан чек арасында калган мекендештерди өз өлкөсүнө кайтуусуна себепчи болуп салым кошкон. Ал эми 2021 жылы болгон Баткендеги каргашалуу окуядан кийин мигрант бүтүнчү боордоштор 1,5 миллион каражат жиберип, Кыргызстандагы партия өкүлдөрүнүн колдоосу менен 3,5 миллион каражат менен ар бир жабыр тарткан үйгө муздаткычтарды сатып алынып берилген. Жогоруда аталган кайрымдуулук иш-чаралары партиянын жана Москвадагы убактылуу жашап иштеп жүргөн "Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин, менин укугум бар" кыймылдарынын белгилүү бир бөлүгү гана деп түшүнсөк болот. Ошол иш-аракеттердин алкагында Донбасстагы орус, украин, татар улуту баш болгон көптөгөн улуттагы замандаштардын кайгысын тең бөлүшүү менен жардам колун сунушту. Партия өкүлдөрү ар дайым жардамга муктаж мекендештерге жана санаалаштарга мындан кийин да көмөкчү колун суна бере тургандыгын белгилешет.